Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Монитордогу даректер сиздер үчүн Билерман сызыкча ордо Инстаграмда биз барбыз, катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. Билерман ордо Фейсбукта жана Билерман ТВ mail@ru электрондук дарегибиз. Нурсултан Алымжан уулу Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мен сиздерге бул суроосун окуйм. Эгерде бул суроонун туура эмес таап калса, команда премьер лигага чыга албай калат. Жана бир айлампа күтүүгө туура келет. Бир сезон күтүш керек болот. Урматтуу билермандар, СССР доорунда көпчүлүк гезиттер мындай бир шаңдуу аталыш менен чыгып келген. Айрымдарын айтып өтөйүн. Эркин тоо, Ленин жолу, Кыргыз туусу, Правда, Акыйкат жана башка гезит аталышта. Ошол эле учурда Вечерний Бишкек, азырда чыгат бул гезит, Бишкек шамы кыргызчасында чыккан, Ош шамы деген аталышта дагы шаардык гезиттер чыккан. Урматтуу билермандар, эмне үчүн бул гезиттер мындай кечки аталыш менен аталып калган? Вечерний Бишкек, Бишкек шамы, Ош шамы, эмне үчүн Бишкек таңы деп аталбайт? Эмне үчүн Бишкек шамы деп аталып калган? Сиздерге суроо кетти мынта. Озокта күндүз иштешкен да, жумуш кылышкан баардыгы, кечинде келишип, анан баары мынтип окушканда гезитчи ошондой эле. Балким буга жаңылыктар чыгарышы мүмкүн. Балким буга бул логотип точно турат. Мисалы, Ошто Сулаймонто жаркырап турат го, шам болуп, балким Бишкекте мисалы Панорама же башка ушундай жарык жерлер ошол логотип ошол башында турат да, гезиттин негизиндечи. Жаман жаңылыктар чыгарышы мүмкүн. Логотип ошолор турат. Жок, жаман жакшы жаңылыктар. Мисалы, жекшемби күнү басылып турган болсо, ошо кечке чейинки маалымат жаңылыктар басылаттыр. Балким муда негизинен Бишкекте азыр гезит катталган кишилер нерсе болушу мүмкүн. Нелер чыкты? Мынтип карасаңар, мынтип бул кечинде жумуш күндүзү бошобой кечинде окушат да, кечинде ошондо ушундай билим жолун жарыклат деген сыяктуу эле ошо кечинде бул алып мындай жарык сыяктуу шам окушат, мындай жарык берет деген маанидеде. Бар гезиттин жаңылыктары Бишкек шам, Ош шамда бул ушундай ошо кечинде мындай жарык кыла турган бир Кармактарды берет. шаардын ичиндеги балким Убакыт аяктады. Бизден Артур Расылбеков жооп берет. Мен дагы бир нерсени эскерте кетейин. Сиздерде ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ишенимдүү жооп болсо, мен Артурдун жообун угам. Эгерде бир аз ишенимсиз болуп жаткан болсоңуздар, 20 секунддан пайдалансаңыздар болот демекчимин. Артур мырза, сизде ишенимдүү эле жооп барбы? Биз тактап алалы, урматтуу барчу. Анда 20 секундда берейин, Ооба. 20 секундда кетти, талкуулап. Шамга балким ушар өлчүккө же логотипке тиешелүү мүмкүн да. Эркин тоо деген гезиттер булар шаңдуу деп атат. А балким булар бир саясатты же болбосо бир шоу логотипке да тиешелүү болушу мүмкүн да балким. Жок, азыр биринчилерди шаңдуу деп окуду да, булар ошондо жарык кыла турган шам да. Шам не кылат? Шам караңгыны жарык кылабы? Ошол сыяктуу ошол. Кандай болуп атат? Вечерний Бишкек деле ошол. Алар Вечерний Бишкек ал газеталар кийинки учурда эле чыгып баштады да. Жок, мурун чыккан болуш керек. Эгемендүүлүк алгандан кийин 20 секунд аяктады. Балким. Талкуу бүттү. Ким жооп берет? Артур жооп берет. Артур. Суроо түшүнүктүү болду, Артур, Түшүнүктүү болду. Урматтуу алып баруучу. Буга чейин даярданып жүргөндө дагы команда дайыма мага чечүүчү суроону беришчү. Бирок ал жактан жашырбай, чындыкты айтайын, чечүүчү суроодо менин суроом көбүнчө жообум туура эмес болуп калчу. Азыр дагы команда мага ишенип берди, мен мүмкүн болушунча жооп берейин. Бул жерде Вечерний Бишкек, Бишкек шамы, Ош шамы деп аталып калган себеби, ал убакта билебиз, иш, жумуш абдан күч болчу, тала деп иштери күндүзү окуганга убакыт болбой, анан кечкисин элдер окушкан да. Бул ошол гезит журналдарды. Ошол үчүн ошо кечинде окулганы үчүн ушундай аталышта чыккан булар, ошол Вечерний Бишкек, Бишкек шамы, Ош шамы деп. Кечинде окулганы үчүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам.
азыркы мезгилде интернет атаандаштык кылып гезиттерге бир аз кызыгуу мурдагыдай эмес албетте. Ошол кездери айталык башка гезиттер мисалы үчүн кечинде түнү менен басылып, типографияларда Артур мырза түнү менен басылып, эртең менен элдин колуна тийген. Ал эми вечерний жана башка ушундай аталыштагы кечки аталыштагы гезиттер кечки саат 5ке чейин басылып, ошол замат абоненттердин колуна тийип калган. Мындайча айтканда абоненттердин баягы почталык ящиктерине кечки саат 5ке чейин барып туруп, почтальондор барып туруп салып коюшкан. Ошон үчүн булар ушундай аталып калган, урматтуу билермандар. Кечки саат 5ке чейин, караңкы киргенге чейин булар басмаканадан чыгып, абоненттерге таратылып бүткөн. Бул жерде маселе 5ке чейин булар типографиядан чыгып калган. Себеби ушул жерде. Ошон үчүн вечерний деп айтылып атат. Атайын принциптин негизинде, иш жүргүзгөн графиктин негизинде. Иштен чыккандан кийин калаган гезит алып окушу мүмкүн адамчы. Гезит бул жерде редакциянын өзүнүн редакциялык саясат жөнүндө сөз болуп жатат, урматтуу Артур мырза. Ошон үчүн вечерний Бишкек күн сайын кечки жаңылыктар, күн сайын жаңы гезиттер чыгып турган да. Бул вечерний Бишкек бир жумасына 5 жолу чыккан. Жумасына 5 жолу чыккан. Мындайча айтканда күн сайын эле чыгып турган да. Демалыш күндөрү гана чыккан эмес. Ошон үчүн бул гезиттер ушу шаардык гезит болуп аталган. Бакыт мырза, бул акыркы раундтар. Телегөрүүчүнүн жообунда мен айттым. Артурдун жообун сиз уктуңуз. Сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Мен бере турган баам негизи ошол туура эле. Сиздин ошол телегөрүүчүнүн берген суроосу менен жообу дал келип атат. Себеби күндүзгү окуу анан кечки окуу деп бөлүнөт да, мисалычы. Күндүзгү окууда эртең менен келип түштөн кийин кайтыш керек. Кечки окууда ошол кечки мезгилде келиш керек. Ар бир нерсенин өз мезгили болгондой эле бул гезиттин дагы ошо аталышында ошо мезгилине карап баа берем, телегөрүүчүнүкүн туура деп эсептейм. Анткени негизги себеп ушул жерде болуп атат да. Негизги себеп ушул. Негизги себеп саат 5ке чейин чыгып калгандыгында болуп атат да. Ошон үчүн ушундай аталып калган. Мен өзүм дагы гезит менен көп жыл иштегем. Гезит менен иштеп, ошол кечинде берип эртең менен алат элек. Ошондой көп гезиттер күндүзү басылат элек. Эми негизги гезиттер түнү басылат эле. Азыр сиз айтып аткандагы бизде күндө уюлдук телефондон жаңылык тиктегендей эле ошол маалда күнүмдүк жеткирип турганда жаңылыктардычы. Күндө жаңы свежий кылып, жапжаңы жаңылык кылып жеткирип турушкан. Түшүнүктүү. Рахмат сизге оюңузга. Артур мырза, менимче түшүндүңүз деп ойлоймун. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сүз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Мен дагы бир маселени айта кетейин. Биздин телегөрүүчүлөр арасынан дагы ушул мыкты суроого, мыкты оюнчуга мындай бир кычалай сыйлыктарын берсек деген бир сунуштар түшүп баратат да. Биздин клубда ушул жаңы билерман ордо ойноп жүргөн учурда Муратбек Кадыров деген биздин ушу клубда ассистент болуп ушул жерге аралашып жүргөн бир жигит бар эле. Азыр өзү кесиби боюнча Россияда хирург болуп иштеп жатат. Ошол кече ошол жигит чалып, мен ушул мыкты суроого 1000 сом акча кошоюн деп өзүнүн оюн айтты да. Анан мыкты, эгер команда жеңсе, мыкты билерманга дагы 1000 сом акча берейин деген, бирок тиле каршы бул команда жеңилип калды. Бирок мыкты суроого ал Муратбек мырзанын дагы 1000 сом акчасын беришибиз керек. Ошон үчүн Бакыт мырза, сиздин оюңузча кайсы суроо бүгүнкү оюнда мыкты болду деп эсептейсиз? Команда Расул Гамзатовдун чапан тууралуу суроосун жакшы суроо деп атат. Сиздин оюңузча кайсы суроо мындай? Биринчи берилген суроо мыкты суроо экен. Бул эми ар кандай тактикада өзүн коргоп калуу максатындагы мага жакты да ошол суроо. Дмитрий Михайловдун баягы каракчылардан үйүн коргоп калган, коргоп калган адам жөнүндө. Эшиктерин ачып коюп, ошол суроо мага мыкты суроо деп бааладык. Ошо Нургелди курулуш компаниясынан кичине болсо да стимул катары Кылымбек мырза менен командага бир аз белегибиз бар, ушуну алып өздөрү
бейчара бөлүшүп алат деген тилектебиз. Капитан командага тапшырууга уруксат этиңиздер. Миржан мырза кабыл алып коюңуз, рахмат. Аз да болсо, албетте бул упайга жараша болду. Кана эми тескерисинче болгондо дагы бир топ жакшы болот. Эки телекөрүүчүгө 500 сомдон 1000 сомду ошол Муратбек Кадыровдун сыйлыгын бөлүп коелу. Эки суроо ошону менимче туура эле болот. Муратбек мырзага чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына бүгүнкү утуштарга ээ болгон 6 телекөрүүчүнү биз куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга чоң рахмат. Техникалык режиссерлук топко да ыраазычылык билдиремин. Нургелди Уруш компаниясы биздин баш өнөктөш, сиздерге дагы чоң рахмат. Оор суркоодон узак болуңуздар. Жакшылык күндөрдө учурашып туралы. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сүз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу.